Күйөөңүздү күндө жакшы сөздөрдү айтып, мактап, колдоп турушуңуз керек. Эми каражатты эсептеген жокпуз бул. Канча гонорар төлөп берди? Гонорар төлөгөн жок. Сезимдер өтө жогорку анткени көрбөдүңөр эл кандай күлдү, ыйлады, аягында кол чаап уже мындай чыдабай кетти. Сизге кандай жактуу кино? Канча киного тартылдым, бул эң жакшы, эң собранный команда ушул болду. Мурун критик болчу, азыр эми критикалабайм анткени киного тартыш өтө коет. Качан үйлөнөйүн деген ойлоруңуз бар? Үй бүлө темасын көтөргөн аракет кылдык. YouTube каналынын катталуучулары, мынакей азыркы учурда биз баары эркектер үчүн кино тасмасын жабып көрсөтүүсүндө турабыз. Эмне үчүн баары эркектер үчүн? Эгерде бул кино тасма сиздерге кызык болсо, биз менен бирге болуңуздар. Бул үйдөгү атмосфера. Мыкты күйөөңүздү күндө жакшы сөздөрдү айтып, мактап, колдоп турушуңуз керек. Күйөөңүздү басынтпай, кечке эле жанагыдай суроолорду берип, башын оорутпай, тескерисинче сылык мамиле кылып. Салам алейкум, Алтынбек. Салам алейкум, ака, кандайсыз? Мени уnuttun Жок, антуртойна, кандырмын анда. Акча эмне болду? Менен акчасы, мен бир аз күтө туруңузчу экен. Дагы күтө тур деп атасың. Мисалы үчүн төшөк маселесинде да. Бала төрөлгөнгө чейин өзүнчө да мачасың го. Бала төрөлгөндөн кийин убакыт жок, романтика, өлгөн, шат жок. Бирок бир эле кадым бармы? Саживайтесь. Не заказ бересиз, апа? Биз заказ кылып койдук өзүбүз. Мен жөн эле чай ичем. Сизге айтып жүргөн, Москвада жүргөндө Сабина экөөбүз башыбыздан көп нерсе өткөздүк. Сизге айтып эле жүрчү эмесмин, эмеспи? Но вообще он безвредный, его можно здесь курить. Сабина, мама так понимает. Смотрите. Бирок жакшы кыз, апа, жакшы кыз. Сырнакей баары эркектер үчүн кино тасмасынын продюсеринин жанында турабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сөз башында эле бул киного канча каражат кетти? Элдин баарын ошол кызыктырат. Негизи баягы кеп каражатта эмес, ошо кеп биз баягы элдин көңүлүнөн чыкса деген ниетибиз эле. Эми каражатты эсептеген жокпуз. Бул биринчи дебюттук тасмабыз. Болушунча аракет кылдык. Элдин көңүлүнөн купула алат деп ойлойсуздарбы? Эми эл сындасын. Мен өзүм баягы бүгүн биринчи жолу ушул премьерада силер катары эле мен да биринчи жолу көрдүм. Чынын айтсам баягы толкундангандан кинону кантип бүткөнүн да байкабай калыптырмын. Бирок жалпысынан команданы куттуктаймын. Азаматтар жакшы чоң жумуш жасашты. Үй бүлө темасын көтөргөн аракет кылдык. Мен ойлойм, ошол баары оюбуз ишке ашырдык депчи. Кандай кыйынчылыктар болду, мисалы бул съемка сыртында? Мен баягы айткандай эле дебюттук тасмабыз болгон үчүн баягы процессте даярдык жагынан баягы көп тажрыйбабыз жоктугунан локациялар аябай көп болду да. Ошол жерден кичине кыйналып калдык.
Негизинен командабыз жакшы, мындай айтканда кайфово эле болду да иштегенчи. Дагы башка кино тасмалардан эгерде сунуш түшсө иштешесизби? Башка тасмаларга азырынча ой жок, анткени биз Азимхан экөөбүз тандем түзүп, астыбызда койгон дагы ушу социалдык көйгөйлөрдү жакшы көтөрүп чыгалы деген маселеде бир 2 тасмабыз бар. Ушул эле жана аялзат темасын улантабыз. Аялзаттын даңазалап, энелерди кандай биз сыйлаш керек, ошол темада дагы улантылат. Анан социалдык бир проектибиз бар, аны буюрса жакын арада афишалайбыз. Эмне болуп атасыз? Биз Акмарал экөөбүз Жылдызбекке чал, шаар айланабыз, кальян чегебиз. Короче, Сабина, Кабек менин улум, сен эми жакшы окуп, ага жамандыкты каалабайм. Уктуңбу? Слушай, Пашка, он меня любит, и мы сами решим, что делать. Понятно? Абба. Заказ бердиңизби? Жок, силер отура бергиле, мен барышым керек, үйдү күтүп атат. Тамак ичип кетпейсизби? Достор, баары эркектер үчүн кино тасмасынын режиссерунун жанында турабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бул кино сиздин биринчи кино тасмаңыз, Буюрса биринчи кинобуз. Дальше больше. Кандай мындай эмелер болуп атат, сезимдер болуп атат? Сезимдер өтө жогорку, анткени көрбөдүңөр эл кандай күлдү, ыйлады, аягында кол чаап уже мындай чыдабай кетти. Сизге кандай жактуу кино? Сон жактыбы? Сон жакшы жактуу. Жакты, сон. Канча убакыт тартылды бул кино тасма? Съемка 1 ай болду, монтаж 3 ай болду. Сценарий где-то 2 айда жазылды. В общем, жарым жыл кетти бул. Негизи эле кино тартуу бул кыйын бекен? Кыйын. Өзүбүз мурун критик болчук, азыр эми критикалабайм, анткени кино тартыш өтө койот. Ушол менин аялым. Теперь смотри, как им я стал, как свои локти кусать. Балам, той аябай жакшы болуп атат. Бирок атам болгондо орус келинчеги Абдылбек белең. Апа, атам өзү деле орус аял алып кетип калбады беле? Жөн тирчап тартарбы? Чачсар болуп атпайбы полигон? Болчу бас конокторго барам. Эркек кожоюн, эркектин айтканы болот, эркектин дегени деген дей бербей, анча-мынча да аялым менен дагы акылдашып койсо, арты жакшы болсун деп ойлойм. Бул сага. Бул кинонун режиссеру Азимхан экөөбүз тааныш болчук буга чейин. Анан мен ушинтип бул бир кино бар, ушул именно сени бир раскрывать этели деп деген сунуш келген. Анан бирок мен ушундай социальный темалар көтөрүлөт деп ойлогон эмесмин. Анан чынын айтсам, бул бүт канча киного тартылдым, бул эң жакшы, эң собранный команда ушул болду. Сизге жакты, Аябай жакты. Кыйынчылыктар болот мындай кадр сыртында? Ошол мен съемка учурунда айтып аткам балдарга, эмнегедир аябай жеңил өтүп атат. Эмнегедир аябай мындай шар болуп атат. Значит, кино аябай жакшы, өтө чоң мындай деңгээли жакшы болот деп, я не ошибалась да ошондой. Анан Алтыхан байке экөөбүз таанышпыз деп калдыңыздар. Канча гонорар төлөп берди? Гонорар төлөгөн жок, тамакка эле тартылдык. Обед бесплатно беребиз деген ошо. Да, башка кинолор болсо тартыласыз, Тартылам. Аяка уже за деньги. Мен да сага бир билет айтып коем. Не билекти? Не, намек. Кичине жыттанасың деген, а? Чоң рахмат. Не дейсиз, биринчи эле айта турчу сөзүбүз кечирим сурайбыз, мынча эл келет деп биз күткөн эмес, анткени мындай чындыгында аншлаг болуп кетти. Бул биздин оюнча ушул биздин команда, кол чабалар туугандар командабызга ошол сыяктуу прототип кылдык. Кийинки биздин актрисабыз Алтынай Эмилбекова.
силерге чоң ийгилик, дайыма ийгилик коштосун. Не демекчимин? Кино жакса бөлүшүп коюңуздар, соц тармактарда колдоп коюңуздар, эгер жаккан болсо. Чоң рахмат. Ал эми күйөөңөр тапкан акчаң ал дагы биздики. Ар бир аялдын жашоосун акча. Мужчина не дает вам определенность по поводу будущего. Как на 100% повысить свою самооценку? Аялдын энергетикасы бул ушундай комфорт. Мен өзүм үйлөнүп элекмин, бирок үйлөнгөн байкелер аялына туура эмес мамиле кылат. Кээ бир аялдар күйөөсүнө туура эмес мамиле кылат. Ошондуктан мындай сабак алчу кино экен, анын ыйлатчы да кино экен, күлчү да кино экен да. Анан сиз кошумчалап айта кетели, качан үйлөнөйүн деген ойлоруңуз бар? Биз ошо негизи издеп жүрөм мен. Ошо таап атабыз, анан тапсак эле үйлөнүп турабыз. Үйлөнүп турабыз дейлекчи. Үйлөнүп. Мындай сиз да кино тасмаларга эгерде сунуш түшсө тартылат белеңиз? Негизи бул кичинекей кезимде мен актер болом деген аябай чоң максатым бар. Бирок негедир азыркы убакта өзүм мындай киного тартылганга мындай чечим чыгара элекмин да. Укмуш актерлорду сүйлөдүм го, профессионалдуу актерлор дейчи. Буюрса өзүбүз кино тартабыз, ошондо мен өзүм бир жакшы образ алып чыгам деген максатым бар. Sen kimsin? Ya sen kimsin? Canım kim ekan? Sevgi çekmiş hatta.